Амансыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүн Санкт-Петербург шаарында дагы бир кыргыз жараныбыз үйлүү болуу алдында турат. Андыктан бүгүн мен үчүн аябай ийгиликтүү күн деп эсептесем болот. Анткени бүгүн кардарларыбыз да кечикпей, башка сатуучулар да кечикпей өз убагында келишти. Азыр бардыгы бул жак Транскапитал банк ичинде баары даяр. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, кызыктардын баары алдыда. Анда эмесе сиздер Фазылов Нурлан акенин өзүнүн уксаңыздар, өзүнөн аз суроо берип көрөлү. Кандайсыз Нурлан аке? Жакшы, бүгүн кандай өттү? Жакшы, Кудай шүгүр, жакшы эле өттү. Сделка кандай болду? Сделка жакшы, буюрса баары эле жакшы. Бат эле болду, өзүң көрдүң. Кыйынчылыктар болдубу сделкада? Жок, кыйынчылыктар деле болгон жок. Жакшы эле болду баары. Сизден сурасам, качан кайрылдыңыз эле биздин компанияга? Биз бул компанияга марттын 12-синде кайрылганбыз. Марттын 12-синде. Просто мындай болуп калды да, ортодо силер иштешип аткан Росбанк неме болуп калып, 2 айга ошол жагын бүтүп Кармалып калды. Кармалдык. Эми баягы өткөн адамга действительно мындай неме көрүнүшү мүмкүн экен, бирок эми азыр ойлосок, ал деле убакыт бат эле өткөндөй эле болуп калды да. Биздин компания каяктан көрүп келдиңиз? Каяктан, кимдер аркылуу билдиңиз? Биз өзүбүздүн эле бул жердеги тааныштардан эле ушундай деп угуп калып, анан YouTube'дан көрүп эле силерге байланышка чыктык да. Дагы айта кетсеңиз, азыр эми үйлүү болдум деп сүйүнүп атасызбы? Да, конечно. Чувстволор кандай? Кубанычтар барбы кичине? Эми, конечно, сүйүнүчтөр болуп атат. Аябай эле. Ал үйдө, мисалы сиз бул үйдө 3 жылдан бери жашайт экенсиз, квартирант болуп, өзүңүз жашаган эле үйдү сатып алып атасыз. Бизден эми мына өзгөчөлүк ушундай болуп калды. Эми силерге деле айтып жогоруда неме болуп атык белек. Биз бул үйдө өзү 3 жыл жашаганбыз да, анан акыркы жылдары ушул сатылат болгондон анан кийин ал жак менен сүйлөшүп, анан силерге байланышка чыгып, эми отурган эле үйүбүздү алдык да. Ооба, отурган үйүбүздү алдыңыз. Хозяиндерибиз да аябай жакшы кишилер экен. Жакшы. Баарын кол коюп өткөрүп беришти. Анан дагы айтсаңыз, биздин компания кандай иштейт экен, кандай иш көрсөтөт экен, ишенсе болобу экен, башкаларга дагы сунуштай билеңиз. Мен ошо айта кетсем, ошо башка ким үй алам десе, кимге мындай кайрылса, бул компания силерге ишенич. Эми албетте биринчи жолу мындай ойлоносуң, анан силердин иш эмне кандай кылып атасыңар. Ошонун баарын көрүп билип, анан кайрылгандан кийин уже ким кайрылса ошо өздөрү билет да. Биз деле ошо биринчи Жанибекке кайрылып, анан Жанибек деген силер менен, Жапаргүл менен эмнени айтам эми. Ошо силердин компанияга чоң алкыштар, ыраазычылыктар, ошо Самарага дагы. Ошо мындан да жакшы бийиктиктерге, жетишкендиктерге жетишип иштей бергиле. Анан өзүң кыргызча айтканда, ошо соопка калып дегендей, канча адамдардын дагы кыялындагы немелерге силер да тилектеш болуп, ошо себепкер болуп жүрө бергиле. Бул кыздарыңызды эми, бул кыздар үчүн деп алдыңыз да, семья буюрса. Өзүңүз дагы мындай көп семьяда көп адамдар экенсиздер. Баарыбыз эле ошо чогуу, баарыбыз бир отурган үйүбүздү эле алып, балдар. Кандай дейсиз? Квартирада жашаган оңбу же ошо ипотекага алып өзүңүздүн үй болуп калган жакшы дейсизби? Албетте, эми колдон келсе мындай наличка келип алган жакшы. Анан биздин эми шартка байланыштуу баягы жарымы жетпеген үчүн силерге кайрылып ипотека алып атабыз да. Анан эми аны канчалык батыраак жаап мындай сөйлөсөң, ал срогунан кыскарып дегенде, эми ал ар бир адам өзү алганда билет, историядан көрөт. Эми, конечно, азыр мына 5 жылда төлөйбүзбү, 7 жыл, может, балким андан эртерээк болуп калабы. Себеби төлөсөң да өзүң үйүңө. И так мындай ушул канча жылдан бери мындай квартплат деп
квартирага деле төлөп келбедик. Регистрация да болсо. Эми ал жагынан баары буюрса жакшы эле болот. Регистрацияга башка бирөөгө төлөбөйсүң, өзүң үйүңө дегендей. Өзүң бүт өзүңүң да, кыскасы өзүң үйүңө төлөйсүң. Мен айтканым ошо баягы эми башка бирөөлөргө деле квартплата төлөп жүрбөдүк беле дегендей да. Сен бирөөгө төлөбөйсүң, өзүңүзгө төлөйсүз, жакшы. Эми кандай пландар бар? Ал видеону эми не дейсиз? Куттуктайбыз. Майлуу сүттүү үйлөрдөн болсун, ошол жерден жакшы күннөрдө жашаңыздар. Айтканың келсин. Тойлор болсун, жакшы күндөр болсун. Айтканың келсин. Кийинчерээк сиз менен дагы үйүңүзгө барып, анан үйдө отуруп да видео тартып, анан Бай буюрса. үйдү көрөсүздөр го. Кандай Нурлан айка кандай үй алды, канча комнат баарын ошо үйүнө барганда да жакшылап видео кылып тартып чыгарабыз. Анан кийинки видеолордон көрө аласыздар.